Тажик-Афган чегарасындагы мындай аскер терминин айтканда боестолкновений как таковых не было. Бирок ошо жерде чегара бузуулар болуп, өзгөчө жанагы наркотик алып өткөндөр болгон. Ошо менин убагымдагы мен батальонум эки жолу переход наркотикке кармаган. Менден мурунку батальондордо ар жактан, Афганистан жактардан келип туруп, биздин жоокерлерди пленге алып кеткен убакыттар болгон. Ошолорду куткарган убакыттар болгон. Перестрелкаларда жарадар болгондор болгон. Ал деген ошо 10 батальондун бүт полностью эмесин приказдарын алып чыгып туруп көрүш керек. А жерде менин убагымда жер титирөө болуп туруп, землянка урап туруп, ошол жерде 24 жоокерлерибиз жаратылган. Харрок, Душанбе, Бишкекке жеткизип, ошолордун ошонун арасында бирөө курман болгон. А ошо жердеги условияны депутат Мадымаров көргөн. 96-жылы 27 декабрда ошол жерге гуманитардык жардам апарган. Алакан Кимсанбаевич. Ошол жерде экөөбүз бүт эмес, бир батальондогу блокпосттордун жарымын кыдырганбыз түн ичинде. Ошол жердеги шарттарды көрүп, ошондо эң жаш депутат болуп келип туруп, жогорку кеңештин астында айткан кандай шарттарда биздин жоокерлерибиз ошол жерде кызматын өтөп атканды. Ошонун баарын силер ошол шартты көрсөтпөй эле койсун, ошол убакыттагы шарттарды. Тоону тешип кирип алып, ошол жерде землянканын ичинде ошол жерде милдеттерди аткарышкан. Мен азыркыга чейин шапкемди чечип таазим кылам ошол жоокерлерибизге. Ошондуктан ал жерде болгон окуялар, чегара бузуш болгон. Ошол жердеги ошол убакта Тажикстанда граждандык согуш болгон. Ишкашимдин ичинде эле бирине бири каршылар болгон. Ошо ичинде полевой командирдин үйү бар болчу ал жерде, бийликке каршы. Ал жерде кырдаал өтө татаал болчу. Эң негизгиси биз өзүбүздүн жерибизди кайтарбастан биз ошол жака чыгып, ошо Тажик-Афган чегарасын кайтарып келгенбиз. Бизди баягы миротворцы дечи ошондо. Ошол жерге кызматтарын аткарып келип, ошол убакта Россиянын генерал-полковник Коробко дегени келип, таң калган кыргыз жоокерлеринин ошол жердеги тартибине. Ал деген Казакстандын эмесин батальонун карап келип, Өзбекстандын батальонун карап келип, анан бизге келгенде бизди сураган, канча акча аласыңар бул жерде деп. Биз ал жерден 1 тыйын зарплата алчу эмеспиз. 7 ай, 8 ай ошоға кызмат кылып келгенден кийин, анан бул жерде ошол бир күндүк болгонубузду 3 күнгө санап туруп, ошондой зарплата төлөп берчү да. Ал жерде кырдаал 90-жылдары аскер армия ачка калган убак болчу да. Ошонун баарын башына өткөн. Так что ал жерде мындай интернетте там всякие эти пишут, но там и были жертвы, и ранения были, и потери были.